Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз өз көрсөтүүбүздү, сапарыбызды алдын көздөй уламакчыбыз. Катарыбызга жаңыдан кошулгандар болсо, дагы бир ирет кутман таңыңыздар менен эле сыналгыга жалпыңыздарды жакыныраак чакыралы, себеп дегенде таң эрте бизден куттуу студиябызга өзүнчө бир сыйкыр дүйнөнү, жан дүйнөсүнө камтыган өзгөчө инсан келип олтурат. Ал ким деп жалпыңыздар кызыгдар болуп жатсаңыздар, фокусник Өмүрбек Молдокматов бизде бүгүн конокто. Саламатсызбы агай? Хош келипсиз. Кутман таңыңыз менен. Кандай келип алдыңыз? Деги эле ушу сыйкыр дүйнөсүндө жүргөндөрдүн таңы кандай ашталат болду экен агай? Биздики эртең телевидениеден деле башталат уже, кечинде даярламай деп койсу. Кечинде даярланып эртең менен нетте турабыз деп. Анан кечөөнү келинчегим толготуп больницага алып баргам. Түндө 11-ге 15 калганда төрөдү. Анан ошо менен 1-ге чейин уктап бараткам, анан чалганда келбейсиң дейт. Эртең мен телевидением аябай шишип калам, мен уктабасам ошондоймун да. Эметип эртең деп жоопкерчиликти сезип жатып алдыңыз айтар. Жок, бирдей жатпы деп кой, 1 сааттан ашып калды. Кандай болгондо да кубанычтуу жаңылыгыңыз бар экен. Дал ушул жерден учурдан пайдаланып бешик боңуңуз бек болсун деп да куттуктап кетели. Кичинекейдин өмүрү узун болсун. Анан дал ушул сиздин өнөрүңүзгө кайтып келе турган болсок, дал ушул фокусчулук өнөрдү сыйкыр дүйнөсүн канча жашыңыздан бери аркалап келатасыз? Жалпы көрүүчүлөрүбүзгө кызык болсо керек. Мен өзүм чоң атам Абазхан Молдокматов үйрөткөн. Мен өзүм кички кезимден эле фокус көрүп чоңойгом. Анан кийин баягы фокусник болом деген ойдо да жок болчу дегенде, ошо чоң атамдыкынан эми көрсөтүп, анан кийин чоң атам пенсияга чыкты. Анан сурап калдым да, чоң ата эмнеге эч кимге үйрөтпөйсүңөр? Эми баягы мен аябай тамашалашкан небересимин да. Уже тиги дүйнөгө лас калды деп аябай тамашалашып. Анан кийин чоң атам ой, үйрөнөйүн деген эч ким ниети жок. Мен деген аябай чуркап жүрүп, өзү 90 жезден менен үйрөнгөн чоң атам. Анан мен ыйлап жүрүп үйрөндүм эле, китептердин баарын окудум эле деп анан. Давай мага үйрөтпөйсүң, мен үйрөнөм десем, чын эле үйрөнөсүң дейт. Анан чын эле үйрөнөм деп анан ошо ойдон экөөбүз эмеге баштадык. Анан баягы көп сыноолорду кылыптыр, ортодон азыр берилип отурсам сынап көрүптүр, көрсөтө алабы, көрсөтө албайбы деп. Демек, чоң атаңыз баягы татыктуу шакирт таппай жүргөн экен да, сиз кайрылганга чейин. Эми мен чоң атамды мен деле түшүндүм да. Мисалы үчүн мага деле мына канча жылдан бери иштеп жүрөм. Баары эле үйрөтпөйсүң дейт. Хорошо деп кой. Мен даже сразу эле айтам, хорошо үйрөтөйүн деп. Ну, дальше эмеси жок да. Эч ким үйрөнөйүн деген эмеси жок дебейинби. Аракети деле жок. Анан кээ бирөөнө айтасың да, хорошо үйрөнсөң болот, бир 2-3 жылда ушундай жакшылап репетиция алыш керек десең эле артка качып кетишет. Тааныбайм ал баланы, мисалы үчүнчү. Үйрөнгүм келет. Хорошо үйрөнсөң деп кийин мен элдин баарын өзүм эле ойлойм да, баягы мен чоң атама бир айттым, сразу эле кеттим да. Мында бөлөк мен назад артка караган жоктум. Только алдыга кеттим. Кандай кыйынчылык болсо дагы, кандай кыйынчылык болсо, мен анда балекет кыйынчылык болсо мен даяр болчумун. Азыркыларга биртке даярланышың керек, 1-2 жыл үйрөнүшүң керек. Мен андан акча да сураган жоктум, мисалы үчүн да. Анан биз өзүбүз мындайбыз да. Элементарный окуу жайга беребиз балабызды. Канча жыл окуйт? 11 жыл. Жок, мектеп бүткөндөн кийин. Мектепти бүткөндөн кийин 5 жыл окуйт. Бер жагы эле. Бер жагы эле 5 жыл окуйт. 5 жылда ким тамак ашын берет? Ата-энеси багат. Албетте. Контрактты төлөйт, кийимин берет, жатаканасын берет, бүт баарын берет, 5 жыл. 5 жылдан кийин жумушу барбы ошо баланын? Вот вопрос. Мен айтып атам, 2 жыл мен агандан тыйын сураган жоктум. 2 жыл үйрөн. 2 жылдан кийин мен жакшы шакирт болупсаң, эми мисалы үчүн мен андан мени ойлогон оюм эле баягы жакшы бул шакирт болгондо өзүнчө бир искусство да. Аны менен ушу фокус жөнүндө кааласаң да, каалабасаң да 1 сааттан өнүгөсүң, сүйлөшөсүң. Эми кандайча айтканда, мен көп эле үйрөттүм. Но мен Казакстандан 2 баланы үйрөттүм. Кыргызстандан Амантур Молдокматов деп өзүм инимди үйрөттүм. Ташкенттен үйрөттүм, ушундай балдарды үйрөттүм, но Кыргызстандан мындай жашыраак балдарды үйрөтөйүн деген оюм да бар да. Бирок тилекке каршы андай бала даяр эмес бака. Эми болот го, Кудайдын бергени. Ушул үйрөнүү жолдорунда убакыт канча талап кылынат? Анан дагы эң кызык болуп атат мага, дал ушул фокус өнөрүнө айымдар кызыккандар барбы? Айымдар кызыккандар бар. Бизде мисалы үчүн тиги атын унутуп калдым, Фарида эле Асанов Илхамдын кызы үйрөнөт, бирок жакшы фокустар үйрөнөт, но бизде жакшы баягы умтулуп үйрөткөн кыздардан жок.
А так чет өлкөлөрдө, Казакстанда, ошол эле Россияда көп кыздар. Кыйын көрсөткөн кыздар көп. Бизде көбүн эсе мырзалар, Бизде мырзалар. Бизде эмнегедир мырзалар. Деги эле ошол жаңы шакирт болуп келгенде жаңы фокусту үйрөнүүгө канча убакыт талап кылынат? Же ал адамдын өзүнүн өздөштүрүп кетүү жолунан Бул кичкене нерседен башталат да. Кичкене нерсени мисалы үчүн 1 айда үйрөнсө, анан ар жагын 2 ай, анан 3 ай бул түгөнбөйт. Мисалы үчүн мен 20 жылдан ашты фокус менен иштеп атканыма. Дагы эле үйрөнүп атам. Билгениңизден биле элегим көп деңизчи. Мен мисалы үчүн фокустан кыскартып айтканда 1000 болсо, мен может бир 5-өнү билем. 1000ден. Калпчылап калам 100-өнү билем десем, 10% болса. Мен 1% может. Деги эле мына жогоруда айтып өтпөдүңүзбү? Чоң атамдын жолун жолдоп, ушул өнөрдү аркалап келтем деп анан элибизде айтат эмеспи, аккан арыктан суу агат деп. Деги эле ушу чоң атаңыз улгайганга чейин фокус өнөрүн аркалап жүрсө, дал ушул сыйкыр дүйнөсүн аркалоо үчүн ушул өнөрдү дагы да болсо үйрөнүп кетүү үчүн жаш курак чектелеби? Жок, чектелбейт. Бул искусство да. Фокус деген биз көбүнчө тура эмес түшүнөбүз. Бул искусство. Искусство деген бул эми билесиң, искусство. Окуу жана кеч эмес деген сыяктуу эле, бул да кеч эмес. Мен мисалы үчүн бир убакта бизде атайын федерация куруп, Илхам, ошол маалда бизге 50 жаштагы, 60 жаштагы кишилер келип, мен өмүр бою фокус көрсөткүм келген. Эң башкысы кызыгуу болуш керек. Кызыгуу болуп, анан ошолор баягы майда чүйдө фокустарды үйрөнөт да, эми баягы микромагияны үйрөнөт. Ошону көрсөтүп атканда баягы аябай сүйүнүшүп, өзүлөрүнчө көрсөтүп, бул эми айтып атпайм, искусство, бул өзүнчө баягы мисалы үчүн кээ бирөө бук болгондо ырдайм дейт го, кээ бирөө бук болгондо манас айтам дейт. Биздики фокус көрсөтсөк ошондой жакшы көргөн нерсени кылып атасың да. Жакшы көргөн нерсени кылып аткандан кийин бул өзүнчө сүйүнүч дебеймби? Дал ушул жалпы көрүүчүлөрүбүз күтүп жатса керек, бөөктөрүбүз айрыкча сыналга жакыныраак келип алып, дал ошо агайыбыздын мисалы үчүн болсок деп баардыгы күтүп атса керек. Дал ушул маек соңунда сөздөн ишке өтсөк, карта менен көп фокус бар да. Карта менен 3000ге чейин санаган, ошондон ары көздөр уже санай албай калышкан да. Анткени көп фокус болгон үчүн санай албай калышкан. Мисалы үчүн картаны көрсөтсө бар мындай алып. Жалпы телекөрүүчүлөрүбүзгө жөнөкөй эле карта, мисалы өзүң карып, аралаштырып текшерип көрсөң болот. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, дал ушул кадимки эле биздин күнүмдүк жашообузда колдонулган карта. Азыр агайыбыз дал ушул картадан сыйкырдуу бир фокус көрсөткөн турат. Жалпы көрүүчүлөрүбүзгө дагы мисалы үчүн силер аралаштырдыңар да. Могунучу каалаган бир жериңизден бир карта алсаңыз, өзүм каалаган жерден эле. Өзүң каалаган жерден. Мына могуну алайын. Алып, көрүп эстеп коюңуз. Муну акырын көрүүчүлөрүбүзгө көргөзүп койсок болот, муну? Мына камерага дагы көрсөтөйүн бул жерде көрүүчүлөрүбүзгө. Эми муну ал картаны арасына салайын. Өзүң алып туруп салсаң колуңа. Мына агайыбыз көрбөй турган жерден арасына салдык, мынакей. Аралаштырдыңарбы? Эметчи. Эме деп коет го, кандай десем. Мисалы үчүн баягы фокустар мындай аралаштырат деген сыяктуу да. Тиги эме деп коет. Бабушкины тасовка, сен ошону аралаштырып көрсүң. Тамаша. Баягы чымчыкты сойсо да касапчы сойсун дейт, ар өнөрдүн. Мисалы үчүн мен кайсы карта экенин билбейм да. Берде колодада. Азыр менин билишимче, азыр мен көргөн, сиз көрбөгөн, көрбөй турган учурда мен көргөн картаны таап чыгасыз го дейм. Жок, мисалы үчүн мыяктан силердин картаңар, ар бирөөсү ар башка. Мен кайсы карта экенин билбейм. Мен буга сиз жардам бересиз да. Мисалы үчүн мен сизге берде колодада 52 карта бар. Мен силерге 52 жолу көрсөтөм. Ушул эмес бирөө, оңой эле таап коем. Ошондо. Түшүндүңүз да? Сиз мага көрсөтөсүз ушулбу деп. Сиз карта элесиздин көргөн картаңыз? Жок. Бул эмес, колуңузду билсеңиз. Колуңуз берирээк. Мисалы үчүн сиздин бул карта эмес болсо, анда мындай коелу. Үстүнөн жабыңыз. Сиз мисалы үчүн мен
фокусум болсо экен деп ойлойсуз да. Ооба. Ошондо ошол карта болуп калса экен деп оюңуз. Ишке ашып кетсе экен деп ойлойм албетте. Мен жана биринчи көргөн картам болуп калса экен деп тилесеңиз колуңуздан. Ооба, ошентип тилеп атам. Акырын ачсаңыз. Ача берейин. Таң калыштуу урматтуу телекөрүүчүлөр, мына назарыңыздарда жогоруда эле сиздерге көрсөткөн картаны мына кандайдыр бир сыйкырдуу жолдор менен жалпыбызга кайрадан назарыңыздарга тартуулады, урматтуу телекөрүүчүлөр. Өзгөчө фокус экен чындыгында. Дагы бизге тартуулай турчу мисалы үчүн эме да эме деп коет, математический фокус деп коет да. Бу жерде көп тыйындар бар. Мисалы үчүн экранга көрсөтүп койсок болот да, мисалы үчүн. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, кадимки эле биз күнүмдүк жашообузда колдонгон тыйындар. Ошондо сиз мисалы үчүн ошон үчүн сиз да билбеш үчүн көзүңүздү жумуңуз и колуңузду салсаңыз ичине. Өзүңөр примерно тыйын алгыла, мен караган жоктум, сиз да караган жоксуз. Саны канча болуш керек? Өзүңөр санабагыңыз. Колуңардан келишинче алып көрүңүз. Өзүңөр билесиңер канча аласыңар. Сиз да билбеңиз, мен да билбейин деп коеюн. Алдыңызбы? Ооба. Колуңузду артка кылыңыз. Мисалы үчүн мен да билбейм, аны сиз да билбейсиз. Экиге бөлүңүз. Ну, примерно бөлсөңөр болот. Болжолдоп эле. Болжолдоп. Бөлдүм. И колуңарды алдыга кылыңыз. Ошо кайсы колуңуз сизге жакпайса, ошо колду штап салсаңыз болот тыйынды. Эми мен алайын. Сиздин да канча тыйын алып атканыңыз белгисиз. Жок, меники белгилүү. Белгилүү. Колуңузду кыймылдатсаңыз, күн чыгара аласызбы? Жакшы эле бар экен. Сиздин колуңузда канча тыйын болсо, менин колумда ушунча тыйын деп алдым. Ишенесизби? Болушу мүмкүн эмес го. Себеп дегенде менин колумдагы тыйынды сиз көргөн жоксуз да. Ооба. Сиз өзүңүз көрдүңүз, өзүңүз билесизби? Өзүм болжолду билем. Болжолду. Негизи колуңардан келсе билбесең. Мындай да. Сиздин колуңузда канча тыйын болсо, менде ошончо. Биринчи. И экөөбүздүн кошкондо 12 болот. 3 тыйынды операторго берем. 3 тыйын операторго берем. И силерде канча тыйын болсо, мен ошончону коем. Общий 12 болот. Түшүндүңүзбү? Демек мен тыйынды азыр бул жака алып чыгат экенмин, да? 1, 2, 3, сизде 3 беле 3? Ооба, 3. 3 тыйынды мен кимге берем дедим эле? Операторго. Операторго. 1, 2, 3. 3. И канча болот дедим эле? 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Мынакей. Агайыбыздын колунда эч кандай тыйын калган жок. Бул мына операторго берем деген болгону 3 тыйын менин колумда турат, урматтуу телекөрүүчүлөр. А бул жакта агайыбыз сөз бергенде эле чындыгында 12 дана тыйын. Эмкиде көбүрөөк берели, маршрутка жеткенде. Көбүрөөк берели. 10 сомго жакындатып, агай. Эме маршрутка 15 сом болот деп атат го. Ошо 15 сом кылып беребиз го. Макул, 15 сом деле кылып берели. Бул математический жакшы фокус да. Мен баягы математический фокус көрсөткөнгө аракет кылдым. Анан баягы фокус көпкө бөлүнөт да. Бул жерде 2 шарик текшерип көрсөңүз болот. Кадимки эле мына урматтуу телекөрүүчүлөр, жалпыңыздар көрүп тургандай эле. Бул микромагия деп коет. Азыр бизге кандай сыйкыр көрсөтөбүз. Мында. И карап туруңуз. Акырын колуңузду ачсаңыз, экран жакын кылып көрсөтүп койгула. Акырын ачкыла. Колуңарды таң калыштуу урматтуу телекөрүүчүлөр, мына менин алаканыма дал ошол бир эле шарчаны салдым эле, эми мынтип агайдын кандайдыр бир сыйкыры менен биргеликте 2 шар менин алаканыман чыкты. Мисалы үчүн оңой эле да бул. Мына мисалы үчүн бир шарик кайта кармасаңыз, ката кармасыз. Ана, муну мындай алабыз. Оп. Үйлөнүп билесизби? Ооба. Акырын ачсаңыз. Оппа. Мына
Эки шарча менден чыкты, урматтуу телекөрүүчүлөр. Чындыгында таң калыштуу экен. Сиздер сыналгыдан көрүп эле таң калбасаңыздар керек. Мына мен агайдын жанында туруп таң калып жаткан учурум. Анан мисалы үчүн жакшы бир Агай, дал ушундай сыйкырларды тааныштарыңыз сурагандар болобу? Жай көрсөтүп берчи. Кандай жасайсың энди? Айырмасы жок, жайы болобу, кандай болот, мисалы үчүн деги эле бул мындай сыйкырчылык дүйнөнүн купуя сырлары болобу агай? Фокустун. Ооба, сыр болду, бул искусство да. Муну ар бир адам үйрөнүп аткандан кийин бул эме эмес деп эмне деп коет эле. Эме деп коет го, жана ар ким көргөн күндө деле колунан келбесе керек, ар бир экинчи адамдын. Искусствону даярланыш керек, үйрөнүш керек, жакшы көрүш керек дегендей. Анан болот. Мисалы үчүн бул жөнөкөй эле жип. Мына берден алабыз. Бул эң жиптин эң күчтүү фокустардын бири. Оп десек мына үзүлүп калат биягы. Ушунда 3 баш болуп калат. Оп деп тартсак 4 баш болуп калат. Бул эң жакшы фокустардын бири, бул классический деп коет. Жип менен да. Жип менен 100 миңден ашык фокус бар. Ошо жакшы бир номерлердин бири ушу 100 миң фокустун арасынан. Буга үйрөнүш үчүн көптөгөн айлар, кээ бирөөнө жылдар да керек болот. Дал ушул сыйкырдын түрлөрүнүн бардыгын чоң атаңыздан калган өнөр десек болот, агай? Чоң атам үйрөткөн көп номерлердин баарын чоң атам үйрөткөн мага. Мисалы үчүн мындай алып туруп эки эмесин аягына салабыз. Эки башын чөнтөккө салабыз, Чөнтөккө салабыз. Мына туюк жери агайыбыздын колунда калды, урматтуу телекөрүүчүлөр. Жалпыңыздар бирге назар салып тургандай эле. Мисалы үчүн, оп, бияктан бир кичкежип алабыз. Таң калыштуу. Жалпы көрүүчүлөрүбүзгө чындыгында кызык болуп жатса керек. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эч кайда алыстабастан биз менен бирге болуп, сыналга жакыныраак келип, дал ушул агайыбыздын өнөрүнө күбө болуңуздар. Кимде ким баягы эртеден бери эле кызыгып атасың да, эмне болгон жип экен деп. Мына эми текшерсең болот. Кадимки эле биз колдонуп жүргөн эле бышык эле жип турбайбы? Тартып көргүлө, может бир жеринде кошулган жери бар. Ишенбестиктер болсо, мына урматтуу телекөрүүчүлөр. Ишенбесең тиштеп да көрсөң болот. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, жалпыңыздар көрүп тургандай эле, мына ушу кадимки эле күнүмдүк биз колдонуп жүргөн бышык, катуу жиптерди дал ушундай ыкмалар менен агайыбыз фокусун көрсөттү. Бул жана эле эки башы туюк болгон жип эле азыр агайыбыз экиге бөлүп койду. Кандай ыкмалар менен жасады? Чындыгында бул чеберчилик экен агайыбыз. Бул ушундай көп бирөө ойлойт да. Мен колума алып көрсөм, бул баягы кандай десем, жасалма деп. Же бирден эми ар ким ой күчтүү да. Өткөндө баягы мен анча-мынча биздин баары тиричилик тойлордо го. Анан бир байкем тааныбайм, мен ар бир тойго барганда эле улам бир кишини чакырам да. Ушундай эле сен иштеп жатасың өткөн. Анан бирөө жазып коюптур. Качан көрбөйүн ушу адам чыгат дегендей кылыпчы. Анан айтайын дегем, ар ким эмелер бар да. Ошо кишини көрсөтчү мага бөлөк бир видеосу менен. Мен ар бир тойго эч толмоп элем. Ооба. Агай, айтып өтсөңүз. Жеңил сезгиси келет да. Ооба. Өзү алдангысы, кээ бирөө ойлойт, алданып каламын го деп. Андай эмес, бул искусство. Бул жөн эле мисалы үчүн жөн эле мындайча айтканда шоу көргөндөй эле көрүш керек да. Мындай эмет буга сүйүнүп дегендей, кол чаап дегендей. Мисалы үчүн азыр көптөгөн современный эмелер чыгып калбадыбы? Фокустарчы. Азыр мен телефондон да телефон менен бир фокус көрүп берейин баягы. Ушу телефондап калбадыкпы? Деги эле азыр жогоруда сиз белгилеп өткөндөй, бул фокустун чеги жок дедиңиз, үйрөнүү жаатындачы. Анан айтып өтсөңүз, бүгүнкү күндө сиз ушу жаңы фокустун түрлөрүн кимден үйрөнөсүз? Балким социалдык тармактарданбы, же бүгүнкү күнгө чейин устаттарыңыз барбы? Бул жанагы эки эме деген сыяктуу эле да. Кандай деп айтсам, үйрөнөм десең чеги жок. Ар бир нерсени, мисалы үчүн эмеге
биздин өзүбүз баягы мен эми кандай кылсам үйрөнөт экенин билем да. Мисалы үчүн өздөштүрө алам. Жаңы фокусту көбүнчө фокусту өзүңүздөн өзүңүз ой жаралган учурлар да болот экен да. Ой жаралганда эми кандай деп айтсам, мисалы үчүн эме болот да. Бир фокустарды мен өзүмдүн эле баягы калпым кандай деп айтсам, формамды кармап туруш үчүн өзүмдүн фокустарымды улам репетиция кылып турам. Улам жаңга өтүш үчүн мен ага өтсөм бул бияктагылар эмете баштайт, пас түшө баштайт да, колду түшө баштайт. Тигини үйрөнсөм ошон үчүн баягы бизден единственный Дэвид Копперфилд эле болгон. Бүт тармакта кыйын манипулятор, кыйын иллюзионист, кыйын классик, кыйын левитация көп тармакта иштеген. Советский Союзда Игорь Кио болгон, ал только иллюзияны көрсөткөн. Мен ошо Игорь Кио жөнүндө бир жолу келсем, телевизорда отурат, ой, фокустун эми биздин убакта деген интернетте каламалында интернет ачып көрчү заман эмес да. Телевизордон көрсөң көрдүң, көрбөсөң жок. Ал телевизордон бир жылда бир папа айтып калсаңызчы. Анан келип алып эле ушундай бажылы көп сүйлөгөн эме экен. Бир фокус көрсөтүп койсочу, фокус көрсөтсө экен деп. Көрсөтпөй койду. Күтүп атасыздар аябай. Көрсөтпөй койду. Аягында анан баягы эми тиги түшүнөм, ал иллюзионист менен знаменитый. Эмне үчүн ошондой майда чүйдө микромагия кызыккан жок? Эмне үчүн эме? Ошон үчүн эле баягы орустар өзүнүн эмесин мактаганды жакшы көрөт да. Өзүлөрүнүн артисттерин. Бул өзүнчө бир чоң психология. Элементарный. Россиянын телевизорун көрө беребиз. Россия өзүнүн артисттерин мактай берет. Кыргызстанга келгенде биз баары жата калып тозобуз. Вот вопрос. Мага эмнеси жакты? Мен Кореяда жүрдүм. Кореядан мени фокус көрсөтүп айтат, ой, сен жакшы фокуснер экенсиң. Но биздин да фокуснерибиз бар. Ал да күчтүү деп өзүнүкүн көрдүңөр кошту. Бизде Кыргызстандан, орустардан эң начар алкашы келсе, бир фокуснерге же бир артистсе, эми телевизордон 2 күн чыгып койгон, мисалы үчүн. Биз ой, Россиядан келиптир деп аябай кошомат кылабыз. Биз өзүбүздүн артистибизди, өзүбүздүн элибизди артка түртөбүз. Ана көп айтат да, Кыргызстан качан оңолот деп. Кыргызстан качан оңолот? Кыргызстан өзү сыйлаганда оңолот. Дал ушул сыналга аркылуу бизди көрүп жаткан телекөрүүчүлөрүбүз дагы сиздин талантыңызга таң берип чындыгында колдоп отурса керек. Анан жогоруда сиз белгилеп өткөндөй эле бөөктөрүбүз дагы агай бизге ушу маектин соңуна чейин көп фокустарды көрсөтүп кетсе экен деп күтүп отурса керек агай. Анан уюлдук телефон менен бирден 9га чейин бир кала бир цифраны айтсаңыз. Мен мисалы 7-нин бири кыдыр деп 7 санын айтайын. 7. Мисалы үчүн мону сааттарымда кармайбыз, мисалы үчүнчү. И канча болуп турат казыр саат? 10дон 17 мүнөт өтүп турат, 7 мүнөттөрдөн экранды жакын көрсөңөр. Ошондо эмне болду? 8ден 10 мүнөт өттү. Канча мүнөт эле? 8ден 17 өтүп турат. Сиз 7 мүнөттөрдөн 7 мүнөт артка саатка жылды. Баарыңар саатыңарды карап көрсөңөр, саат 8ден 10 мүнөт өттү. Чындык эле. Карап көрүңүз, ишенбесеңиз. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, чындыгында барыбыздын уюлдук телефонубузда азыр 8ден 10 мүнөт өтүп турган чак экен саат. Мына ушундай современный фокустарыбыз көп. Анан мисалы үчүн бизги баягы мындайбыз да. Мен чоң атамдын эң жакшы көрсөткөн фокусунан көрсөтүп кетейин. Бул жөн эле жип текшерип көрсөңүз болот. Мына жанагыдан ичкерик, бирок абдан бышык экен. Мына бардыгыбыз болгон күчүбүз менен тартып көргөндө дагы үзүлбөгөн. Эме бул кайчы текшерип көрсөңүз болот. Анан мисалы үчүн бул жип баягы сиз фокус көрсөткөнү билесиз да? Мына жиптин так ортосуна. Мисалы үчүн так сиз ортосунан келсеңиз, дал ушул жер, билбейм, сиз ортосунда дедим. Сиз ортосунан келсеңиз го деп ойлоп атам. Кыска болуп калыптыр агай. Сиз менде өчүңүз жок беле? Атайын ушун фокус болбой калсын деп кышып кетип салган жоксуңар. Жиптин учун тең деп койсок болобу агай? Жа, мейли. Эми сиз атайын ошондо алып кетсеңиз, ошондой ойдон кала берсин. Макул, ошондо да агайыбыз фокустун түрүн өздөштүрөм деп турат. Кармап тургула. Бу жерде мен сыйкырлы проточкам бар. Оп, үстүн жабабыз, катырмаңыз. Оппа. Опа. Көрдүңөрбү? Кандай катырмасаң колуңардан ырып кетет. Мында алып үстүн жабабыз, катырмаңыз. Оп. Акырын текшерип көрсөңүз болот. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, дал ушул биз кадимки мына үйдө колдонулуучу кайчы менен ушул жипти экиге бөлүп кестик эле. Агайыбыз кайрадан сыйкырдуу жүз арчынын жардамы менен кайра жипти бириктирип койду.
ошол сыйкырдуу жүз арчыңызды таштап кетет окшойсуз ага. Мисалы үчүн үйлөнүү билесизби? Катыраак. Оппа. Мына кармап туруңуз. Эме деп кот. Жанаштыра, Ассистент анан ассистент эмне түшүнөсүз да, Ооба. Жардамчы, сиз менин бүгүн жардамчым болосуз. Мында катарып туруңуз. Мисалы үчүн, бул платочка. Ошондо бул платочка каярында турат? Мен тарабында турат. Ичинде? Ооба, ичинде. Бул катарып туруңуз, кое бербеңиз. Мына урматтуу телегөрүүчүлөр, жалпыңыздар, сиздер да таң калып жатасыздарбы? Дал ошол бул кадимки эле мына темирден дагы десек болот, агай. Темир. Анан бу жерде сыйкырлуу столубуз бар. Мына алдына жалпы көрүүчүлөрүбүзгө жакыныраак кылып алалы. Мында алып көрсөтөбүз. Бул сыйкырдуу столдо эмнелер камтылган, агай? Акырын кичине бир музыка болсо коюп койсоңор, акырын музыка менен бул оюнду көрсөтөлү. Агай, сиздин дал ушул өнөрүңүздү көрүп атып, Аладдин мультфильмин элестеткөтүп, сыйкырдуу килем менен учуп жүргөнүн. Мына урматтуу телегөрүүчүлөр, баракелде, азаматсыз. Чындыгында мына чындыгы талант десек болот. Жалпы көрүүчүлөрүбүз дагы назар салып, талантыңызга күбө болуп турган учуру азаматсыз. Бизде дагы суроо берүүгө жетишип калалы, агай. Ошол фокус көрсөтүү менен биргеликте эле маек кылып, маек жүрүшүндө фокус көрсөтүп туралы. Бул кесип менен, өнөр менен деги эле жан багууга мүмкүнбү, агай? Бул негизи баягы эме деп коет го, баягы каражат тарабына кайрыла турган болсок. Эме деп кандай десем, биз баягы өзүбүздүн искусствобуз, мен бул фокусту үйрөнүп, анан ушу кошуна мамлекеттерден биз кем калбасак экен, чет өлкөлөрдөн ушул эле айтып атканба бирдемке болсо биз баягы Россияны эле мактап эле бирдемке эметебиз, ошолордон кем калбасак экен деп эле ошолорго аябай убагына чейин тармашып келем. Алар жасаган фокустардын кээ бирөөнү мен эртерээк жасаганга аракет кылам. Но баары бир кандайдыр кээ бир фокустарды биз эрте жасап, сонун кылып жасап койсоң деле көрүп турат. Но ошол эле фокусту кичине слабыйраагын Россия же бөлөктөр жасаса, орустар кыйын ушуну жасады деп эле баягы биздин эл ушинтип берет да. Анан мейли эми ал деле биздин каныбызга сиңип калган. Советский Союз 70 жыл үстү-үстү турган, орустар акылдуу, тигилер деле үстү-үстү минип алган да. Ошон үчүн биздин аң сезимибиз ошого алып калган. Анан мен көп жерлерден да байкап калам да. Эми машинебиз бар да, бузулуп калат, бир жерге барсаң. Кээ бирлер айтат да, мен ушуну электрикмин, мен любойдон жакшы жасайм деп кыргыз байкелер айтып коет анан. Ой, бирден болсо эле биздин каныбызга сиңип калган, тиги орустарга деген сыяктуу эле да. Негизи мен деле ойлоп койдум, ооба мен билем, туура эле айтып атат. Баягы биздики Казакстанда бир эмесинен жана комиктер эмелер сүйлөп чыгат го. Любой орус тап келип, СТОдо иштейт деп атын коюп койсоң, бүт эле орус, орус экен деп ошого карабыз депчи. Ошондой эле. Не чындыкты айтканды баягы туура да. Ооба, чындыгында агай, мына сиздин дагы өнөрүңүзгө жалпы телегөрүүчүлөрүбүз таң эрте күбө болуп турат, сиздин дагы эмгегиңизди баалап, буюрса чынын айтканда агай, чын-чынына келгенде эми биздин кыргызыбыздын жакшылык тойлору сиздин өнөрүңүздүн коштоосу жок өтпөй калды агай, чындыгында. Ооба, эме болот. Буйртмалар көп эле чыгып атат. Мындай да, кандай десем, жылдан жылга биз жаңыртканга аракет кылабыз. Анан элибиз баягы түшүнүп, сыйлап чакыргандары көп. Баягы биз мындай да, эгерде биз элибиз ушу искусство экенин түшүнүп, эгерде чакырбаса, анда биз мындайча айтканда кимге даярданып атабыз дегендей эле да. Ооба. Циркке даярлансак, цирк өзүнчө, мисалы үчүнчү, цирк менен чет өлкөлөрдү кыдырыш керек. Анан кыдырып кетип атабыз. Азыр эми картадан дагы өнөрү жакшы фокус көрсөтөйүн дегем да. Бу жерде кичинекей кишинин сүрөттөрү бар. Ооба.
Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, жакынырактан жалпыңыздарга көрсөтөйүн. Бул жерде мына кадимки эле карта, күнүмдүк картанын арткы бетиндеги адамдын сүрөттөрү мына биягында кички сүрөттөр турат. Ошондо эме алсаңыз болот. Бу жерден каалаган бир картаңызды алсаңыз болот. Арасынан өзүм каалаган. Өзүң каалаган жериңерден каалаган. Могул жактан бирди алып чыгайын. Алып көрүңүз. Мына сиздерге да көрсөтөйүн. Биргеликте агайыбыз өзү көргөн жок. Көп картанын арасынан дал ушул картаны тандап чыктык. Ошондо көрдүңүз да, муну каалаган жериңизге салсаңыз болот. Арасына кошоюн. Каалаган жериңизге өзүңүз салып койсоңуз болот. Мисалы үчүн мындай да бул фокус. Бул кичинекей киши турбайбы? Ушул кишилер сиздин картаңызды таап берет. Бул сыйкырлуу менин жардамчыларым. Азыр дал ушул сүрөттөгү кишилерге жан кирет деңизчи, айтор. Сүрөттөгү кишилерге жан кирип, ушул сүрөттөгүлөр сиздин картаңызды таап берет. Бу жерге жакын алсаңыз экранга, көрүнсүнбө кишилер. Карап туруңуз. Ушул эле сиздин картаңыз. Ооба. 10 шерим болчу чындыгында. 10 шерим. Менин кичинекей кишилерим кыйын экенби? Кыйын экен. Бул жаман аябай кыйын фокустуктерде булар уктатпайт меничи. Сиз ооба, дал ушул кичине кишилериңиз биздин жаныбызга келип, менин жаныма келип алып барчу болуп отуруп алып элек жыйынтыктайын анда. Сиз бардыгына жан киргизеткенсиз, чындыгында тиякта турган кадимки биз күнүмдүк жашоодо колдонгон столдон бери абага калкытуу учурганга бардык телекөрүүчүлөрүбүздү таң калтырдыңыздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы бир ирет эсиңиздерге сала кетсек, бүгүн бизде таң эрте келип өзүнүн өнөрү менен сиздерди таң калтырып, сыйкыр дүйнөсүнө байлаган фокусник Өмүрбек Молдохматов агабыз бизде бүгүн мейманда болду. Сизге терең ыраазычылык билдирели, дагы да болсо дал ушул чыгармачылыгыңызды өркүндөтүп, бир чоң бийиктиктерди багындыра бериңиз дейли. Ар ишиңизде ийгилик болсун. Чоң рахмат, сиз чакырганыңарга чоң рахмат. Бар болуңуз. Элтер качан чакырат эле күнүгө даярданам, чакырбайсыңар. Да чакырганда урган бойдон келдим. Дагы буюрса агай, жаңы фокустарды үйрөнгөндө дагы бизге кабарлап койсоңуз, дагы эл алдында ушундай өнөрүңүздү тартуулоого мүмкүнчүлүк түзөлү агай. Хорошо, чоң рахмат. Терең ыраазычылык билдирели, ишиңизде ийгилик болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо өз сапарыбызды алдыны көздөй улантмакчыбыз.